Ассаламу алейкум туғандар. Ассаламу алейкум достар. Москва шаарында кимне ким арендаға машина издеп жүрген болсоңуздар, мен азыр таксопаркында турам. Бул жерде арендаға жана выкупка машиналар берилет экен. Экономдон комфорт плюс тарифине чейин. Мисалга алсак, эконом тарифине 1900 рубльдан 2200 рубльга чейин Шкода Rapid жана Polo жана ошондой эле экономдо машиналар бар экен. Комфорт тарифине алсак, комфорт тарифине Haval Giulio машинасы бар экен 3200 рубльдан 7.0 графикте бардыгы. Жана ошондой эле могул жерде комфорт плюс тарифине Geely Atlas машинасы 3500 рубльдан берилет экен. Депозиттер жана условиялар жөнүндө азыр кененирээк айтып берем. Условиялар жөнүндө айта кетсем, депозиттери экономго 10 000 рубль экен, күнүнө 300 рубльдан бөлүп берсеңер болот. Жана ошондой эле комфорт плюс тарифине 20 000 рубль, аны да күнүнө 500 рубльдан бөлүп берсеңер болот. Бул паркта болсо, эгер силер 2 саатка жана ошондой эле парковый самозанятый болуп кошулам десеңиздер, ал жагынан да жардам берет. Парктын комиссиясы 3% экен. Туугандар, ал эми выкуптун условиясы жөнүндө айта кетейин. Комфорт тарифине күнүнө 3200 рубльдан первоначальный взнос 100 000 рубль менен 4 жылга комфорт тарифине машиналар берилет экен. Ал эми комфорт плюска болсо күнүнө 3,5 000 рубльдан 150 000 рубль первоначальный взнос менен 4 жылга берилет. Дагы бир кошумчалап айта кете турчу нерсе, бул жерде зарплатага да иштесеңиздер болот экен. Таксопарк силерге топливоны жана ошондой эле мойканы кылып берет. Силер только водитель болуп заказ принимать этип иштейсиңер 50/50 условия менен. Так, достор, Ленинградский проспект 35, строение 2-ге келдим. 3606 рубль. 1 саат 20 минут. Канча болуп кетти? Чотабай кое калдым. Ошол сыяктуу болду. Муну тети автозаводскойдогу Ривьера торговый центр бар го, ошол жерден алгам почти что. Саат 19:46. Биринчи заказым болду бүгүнкү күндүн эсебинен. Жана бар, жана алдыда көрүп кеткен эле ошо рекламаны тартып, андан чыгып тамактанып жумушка чыккыча ушул болду. Бүгүн силерге бир кыскача видео тартып берейин дедим. Кыскача болгондо эми кандай? Бүгүнкү сменаны көптөн бери смена тарта элекмин. Жумуш кандай болуп атат, эмне болуп атат, баягы тартып жүргөндө эле, айтып жүргөндө эле ошол жөнүндө силерге бир аз маалымат бере кетейин дедим. Ошон үчүн видеону айына чейин көрүп туруңуздар. Лайктан басып, комментарийден жазып туруңуздар. Кеттик анда. Да. А можете нас Он здесь может не выпустить, работать сейчас. пожалуйста? Прямо здесь? Вон он. Может не работать? А далеко нам пешком потом идти? А куда мы хотим? Мы уже пришли. А вот он. Точно, пойдемте вон в ателье. Спасибо вам Соседи. большое. Пожалуйста. Там просто шикарное место. Достор, эгер сиздер Москвада таксовать этип, же болбосо курьер, же болбосо доставкада иштеп жүрүп, жакшы таксопарк издеп жаткан болсоңуздар, силерге Альфа таксопаркын сунуштап жүрөм. Парктын комиссиясы болгону 2%, парковый самозанятый болуп иштесеңиздер 1%. Вывод боюнча күнү-түнү эч кандай проблемасы жок, чечип аласыздар. Жана ошондой эле ушул парк менен иштеше турган болсоңуздар, путевой лист силерге бекер берилет ар дайым. Экранда көрүп турган номерлерге чалып, жазып, кошулуп иштеңиздер анда. Так, достор, 13 минута 1799 рубль. Где-то 4 километр ушундай болчу. Саат 11-ден 16 минут. Жана заказды канчада саат 7-ден бирдемке минут өткөнү завишет эткенме? Ошондон бери эмне кылып аттың десеңер, ошондон бери заказ жок. Центрде отурдум, азыркы могу Петровка улицада турам. Ушул жерде Рахмановский переулокто отурдум. Видео монтаж кылып берилип кетиптермин. Заказ берип атабы, бербей эле, заказ барбы, жокпу, отуруп бериптермин, заказ күтүп, походу видео монтаж кылып. Ошо мен канча 3 саатпы почти отуруп саптырмын. Кой деп видео монтаж кылып бүтүп, чыгып, заказ издеп жүрүп, байланып жүрүп, могу заказды таптым. Бул заказды келип завишет этип. Ошол достор. Эмне айтып берсем экен? Өткөнкү чыккан видеодо силерге аракет кылып, көбүнчөсү сурап жүргөндөн аракет кылып, видео регистраторду кантип коюп атасың, эмне кылып атасың, кое албай атабыз деген ошо видео регистраторду коюп берем деп, видеонун башынан аягына чейин видео регистратор болуп, анан дагы жаңы чыгып аткан таксисттерге же деп кресло, арка беркилерди ошондой керектүү нерсени айтып берип отуруп, көбүнчөсү ойлоп калыптыр, мен ошон видеонун башынан аягына чейин реклама кылды деп. Ал реклама эмес болчу, видео регистратор 70 май мага аны ким чыгарат, ким сатат, вообще билбейм. Алар мага акча да төлөп бербейт. Жана кай жактан заказ бердим аларды Яндекс Маркеттен ал тем более акча төлөп бербейт. Жөн эле баягы силерге бир пайдалуу маалымат болсун деп аракет кылып чыгарып берген. Ошону көбүнчө реклама деп ойлоп турсаң, реклама эмес. Реклама болгондо реклама деп эле айтам. Жана башында, видеонун башында көрүп атасыздар, таксопаркты реклама. Ошол достор. Бүгүн
жумуш аябай эле слабый. Бүгүн кача 4-күн бө? Ошого карабастан эле слабый болуп атат. Почти күндө эле ушундай. Могу бир кар жаап кетсе, жумуш башталат деп күтүп атабыз. Бир кар жаап ийсе, арабтар келет, туристтер келет, ошолор менен кичине жумуш башталып кетеби деп атабыз. Ошол видеону дагы аягына чейин көрүп туруңуздар, эмне жаңылык болуп кетет, эмне болуп кетет, видеону аягында көрөсүздөр, байкайсыздар. Так, достор, ошентип Сколково келип калдым. 23 минутада, где-то 20 километр ушундай болчу. 2283 рубль. Бул бүгүнкү күндүн эсебинен 3-чү заказ. Саат 12ден 40 минут өттү. Таң атканча эле иштейт окшойм. Жумуш жок. Эмне кылабыз үйгө барганда? Эртең пятница. Пятница ночь иштейбиз баары бир, так что бүгүн таң атканча иштеп, эртең күндүз кечке уктап туруп, анан дальше эртең ночь иштейбиз. Так, достор, Никольская келдим. 1849 рубль, 14 минутада. Так, неме боюнча айта кетсем, көбүнчөсү баягы жазып тур мага. Кандай телефон колдонуп атасың, сеники катыбай эле центрден жоголбой эле нормальный көрсөтүп атат го депчи. Өзүңөр көрүп аткандай эле мына азыр мен турган жеримде турат, бирок монтип кээде жылып кетет. Билбейм, мен центрда монтип навигаторду деле монтип карап, буга деле көп жүрбөйм. Мен центрды кудайга шүгүр жакшы билем. Мен наоборот, МКАДтан сырткары чыксам, областтарга чыксам, ошол жактан корком наоборот. Ошол жактан жоголуп кетсе, мен өзүм ошо жоголуп кетем, таппай калам да. МКАДтан сырткары менде ориентир анча эмес да. Ама центрдан кудайга шүгүр жакшы, вообще жоголбойм. Навигатор заказды алганда бир сыйра мынтип карап коем, кайсы жака барат. И все, ошо менен өз алдымча эле кете берем, мен карабай элечи. Ошол достор, кандай телефон? Samsung S22. Ошол телефонду колдоном. И көбүңөргө да совет берет элем. Колдон келсе S20тан өйдө 22, 23, 24 азыр. Ошолорду алсаңар, кадимкидей мындай нормальный иштейт да, чем башка телефондорго караганда. Көбүнчөсү iPhone алып аптыр, iPhone'ду жакшы иштейт, iPhone вообще иштебейт. Анан эч кандай телефонго именно ушу рабочий ушу Samsung алып койгула болду, башка эч нерсе көчүрбөгүлө, ал жака WhatsApp, ал жака дагы ар кайсы нерсени көчүрбөгүлө, только таксометрге болду, андан башка эч нерсеге кереги жок. Менде мисалы үчүн только таксометр турат, болду, башка эч нерсе жок бул жерде. Канчалык көп приложение ал жака көчүрүп салсаңар, ошончолук телефон баягы загруженность болуп тупитетип баштайт да. Ошол дальше иштейбиз анда. Так, достор, Родительская келдим, Мема клуб, 1799 рубль, 12 минута. Так, саат 2ден 52 минут өттү. Чоток курсак ачып баштады. Азыр барып тамактанат окшоймун. Андан кийин анда дальше жумушту улантабыз. Достор, аэропорт Внуково келип калдым. 5ден 20 минут өттү. 40 минута 3536 рубль. 5ден 20 минут өтүп кеттир. Тамактанып чыгып, где-то бир 10-15 минутадан кийин заказ алдым. Эми бул жактан заказ күтпөйм. Обратно эле кайра центрде өстө түшөм. Оюмда дагы Шереметьевого же Домодедово же кайра Внуково бир заказ бериш керек. Ошо менен анан жумушту токтотом. Так, достор, жумуш бүттү. Жумуш бүтөрүнүн алдында эми силер темада көрүп аткандай эле баягы 18+ деп ошентип чыгаргандан кийин азыр ошол видеону эң аягына атайын киргизип атам. Эң аягына. Азыр мен сүйлөйм, ушундай видео кирет. Видео бүткөндөн кийин комментировать этип берем. Айта кете турчу нерсе, азыр башында кимден ким мындай видеону, уяттуу видео, кимден ким жактырбасаңар, силердин көз карашыңарга туура келбесе, мындай нерсени туура эмес көрсөңүздөр, көрбөй эле коюңуздар. Дальше бүттү ушу менен бүгүнкү смена. А эгерде жок,
деп көрөм десеңер, анда көргөндөн кийин мага жаман сөз жазбаңыздар. Эмне киргизесиң, уяттуу нерсени аркы берки депчи. Мен айтып жүргөндөй эле баягы таксиде эмне окуя болбосун, мен таксинин контентин тартып силерге чыгарып берип аткандан таксиде эмнелер болот, кандай болот, только могу тапкан акчама мактанбастан мен силерге билесиңер ар дайым бир маалымат айтып берип, же болбосо ушундай бир окуяларды көрсөтүп берип жүрөм. Ошондуктан ушул видеону көргөзөйүн дедим. Бул видео, бул заказ мындан бир жума болоюн деп калдым. Урун болгон нерсе болчу. Ошондон бери менде жүрдү. Анан ойлоп бир чечимге келип киргизип берейин деп эми мен жумушта болуп аткан нерсени киргизип, жумушумду көрсөтүп берип аткандан кийин баардык нерсени ачык айкын киргизип берейин деп. Ошо видеону көрүңүздөр, андан кийин да силерге видео жөнүндө түшүндүрүп айтып берем. Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло. Every time the phone rings, I hope that it's you on the other side. I wanna tell you everything that's on my mind. I know that you're honest. Take my place, girl, I can do much right. I wanna make it wrong, but I wanna be right. 'Cause your lips was made for mine. Так, достор, видеону көрдүңүздөр өзүңөр. Видеонун башында эскерткем. Эгер жакпаса көрбөй эле болот. Эми көргөндөн кийин жаман сөз айтпайт болуш керек деп ойлойм, ишенем. Эмнеге мен токтоткон жокмун, эмнеге урушкан жокмун, эмнеге эч нерсе реакция кылган жокмун. Анткени мен действительно байкаган жокмун. То, что именно ошол нерсени кылып атышат депчи. Мындай бир карап байкагам, то, что өшүп, жытташып, ушундай болуп атканынча, бирок жананчалык барат деп ойлогон эмесмин. Кайра күз күнү караган жокмун, потому что эми кайра монтип кыз жигит отурса, күз күнү карай берсең, дискомфорт жаратасың да баягыларгача. Анан бир карап кыз жигит эми подозрительный жалаң эркектер же подозрительный болсо эми карап коюп турасың. Анан кыз жигитке эми тем более өшүп жытташып атса, бага мешать этпейин деп вообще күзгө көңүл бурбай эле кете бергем. Күз күнү минтип, монтип карасаң ылдый жагы көрүнөт да. А так минтип бир караганда күзгүдөн моякка чейин эле көрүнөт, баш жактары элечи. Анан ошо мен кеттим. Андан кийин бир байкадым, то что жана кыз тиги баланын үстүнө чыгып алганда, то что эми оголенный бул жагы полуголая болуп отурганынча, анан анда эми уже кеч. Уже ладно дедим. Чисто эркекчилик мамиле кылдым да, эркекчилик. Мужская солидарность баягы эми унчуккан жокмун. Эркектин башына эмнелер гана болбойт. Эми ладно дедим. Эми ладно эми. Деп баягы кызын узатып баратканбыз, кызын жеткирдик үйүнө. Андан мужик отурганда айттым. Мужик баягы күнөөлүү болуп отурганда элечи, мен күттү да, мен айтат депчи. Мен айттым, неправильно депчи, то, что вы там сделали неправильно десем. Прости, пожалуйста, ну, спасибо тебе большое за то, что вошел в мое положение депчи. Ладно дедим, мен ладно, болду иш болду, ладно дедим. Но бирок мен анда да ал кезде дагы мен уже билген эмесмин, то, что прям жанагынчалыкка барышканынчы мен ойлоп аткам, анчалыкка барбайт депчи. Андан кийин мен мужикти жеткирип таштагандан кийин анан видеодон көрдүм да, видеону скачивать этип коеюнчу деп көрсөм, уже жатып алып, тиякта кылып коюшуптур да. Эч кандай акча алган жокмун, эч нерсе. Өзү деле мындай кээ бирөөлөр мындай за неудобство создавать эткеним үчүн, за то, что не помешал деп мындай акча таштап кетчү, өшүп, жытташып, мындай кучакташып, жанагы бирин-бири минип алса делечи, жанагынчалык ишке барбаса деле. Бирок тиги эч кандай акча берген жок, өзүм деле эчтеке сураган жокмун. Ойлоп жүрбөгүл, акча берсе эле, тим эле жаткырып, акча берсе эле ошонун баарын кылдыра бересиң деп. Жок, эч кандай акча алган жокмун. Чисто эркекче мамиле кылдым да. Анан видеодон көргөндө мага действительно жаккан жок. Мен ошону байкагам, ошону прям мындан кийин повнимательнее болуп, андай нерселерди мындай монтип нагло эле күз күнү караш керек экен. Эмне кылып атасыңар депчи. Ошол, эми баштан өтмөйүнчө билбейт экенсиң да, мындан кийин ошентем. Ошол видеону ушундай болду, бул болгон окуя, бул буга чейин. Айтып кеткендей эле туура көрдүм, эми мен
ушул контент силерге таксиде болуп аткан нерсени чыгарып берип аткан айын ушул нерсени чыгарып берейин депчи, только тапкан акчамды анан канча заказ кылдым, эмне кылдым, ошону киргизе бербестен таксиде эмне гана болбосун, любой нерсесин таксинин ичинде, могу машинанын ичинде болгон нерсени бүт силерге чыгарып берем мындан кийин. Ошол достор, жаман комментарий жазат деп ойлобойм, түшүнөсүңөр деп ойлойм. Баарыбыз эле эркекпиз, 99% ушул жерде эркектер көрөт, баары тең эле совершенно летний эркектер көрөт, жаш балдар жок биякта. Ошондуктан туура түшүнөсүңөр деген ойдомун. Жөн эле мага правильный болбогула, анан бул туура эмес, аркы берки уят депчи. Ошол достор, кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин подпискадан басып, комментарийден жазып, лайктан басып койгула. Кийин тез-тезден чыгарып бергенге дагы бир жолу айтып кетем, аракет кылам.